Жогорку кеңеш тамеки заттарынын бардык түрүнө акциздик төлөмдү жогорулатып, анын ичинен айкос түрүндөгү ысытылган тамекиникин төмөндөтүүнү талкуулады. Нерсе талаштар. Дастан Далабаевдин бардыгы штучный төлөсүн деп атат. Акылбек Тогузбаевдин сунушу бардыгы штучный төлөсүн, бир гана стиктер килограммен төлөсүн. Себеби алардын содержание табакасы 3 эсе аз, но бирок тең төлөп атат деген жери. Жо, ошондо мен түшүндүрүп беремчи, Данияр Мекович. Айтып койбойсузбу, анда ушул эле жылда 2 эсе төмөндөт салыктар бир компанияга. Ушундай айтпайсызбы? Ачык эле. Мен даже математика менен калькулятор менен көрсөтүп берем. Мен сунушту айтып койдум, Дастан Далабаевич. А расчетторду башкалар мен сунуш берген, жазуу түрүндө сунуштарын эле айтып койдум. Себеби депутаттар түшүнбөй атат. Мен ошону түшүндүрүп койдум. Жыйындын жүрүшүндө тамекинин бул түрүнө акциздик наркты төмөндөтүү мамлекетке зыян алып келерин белгилеген Дастан Бекешевдин бардыгына бирдей көтөрүлсүн деген сунушу өткөн жок. Ошондуктан биз түшүрсөк 300 миллион сом минус бир жылда болот. Болбой, урматтуу депутаттар, айкосты бир эме колдоп, бул өтө уят эле болобуз. Мындан кийин Дастан Бекешев бул жагдай боюнча өзүнүн социалдык баракчасына билдирүү жазды. Бир кесиптешме барганда Айкос тамеки компаниясынын өкүлү көптөгөн депутаттарга кызыктуу сунуштар менен келгенин билдим. Эмнени талкуулап жатышканын билбейм, бирок мага компаниянын өкүлү да келип, пряники убада кылды. Мен ошондо ачык айттым, салыктарды кыскартуу акылга сыйбайт. Анткени бул нан эмес жана эң керектүү продукты эмес. Эми минустарды санаңыз. Эми ар бир таяктан 2 сомдон алынат. Бирок ошол эле жылдан баштап 0,999 тыйындан алынат. Айкостар даанасына эмес килограммына, ал эми даана менен сатылып жатканына акциз төлөнөт. Балким биздин бюджеттагы карыз болуп калгандыр. Анткени 2023 жылдын 1-январдан баштап тарифтерди төмөндөтүү сунушталып, азыр марттын ортосу болуп калды. Ал эми жарандардын жыргалчылыгынын жана ден соолугунун эсебинен бир ишкананын жыргалчылыгын жогорулатуу керек беле. Бюджетти ойлобой чөнтөктүү толтуруу керек болгондо керек. Бардык тамеки буюмдарына салыктар көтөрүлүп, таякчалар 2 эсеге кыскартылды. Ал эми бир пачка таякча 120 сом турат. Экономика тармагы боюнча эксперт Азамат Аттокуров президенттин тамеки чегүүнү кыскартуу боюнча указы бар. Ушул жаатта көптөгөн эл аралык иш-чараларга катышып туруп, мындай чечимге баруу туура эместигин белгилейт. Эми бул тест көрүнүш менимче ошол жылытма, электрондук жана суюктук тамекилердин бардыгы тең акциз болуш керек. Андан сырткары ошол насыбай сыяктуу жанагындай чайнама тамекилер дагы акциздерди бардыгы тең кымбат жана бирдей болуш керек. Тамекинин бул түрүнө болгон акциздик төлөмдү азайтуу анын көп сатылышына шарт түзөт. Ансыз да өпкө оорусу көп учурда анын айрыкча өсүп келе жаткан муунга алып келген зыяны көп экендигин айтпаса да түшүнүктүү. Өкмөттүн өсүп келе жаткан муундун келечеги кызыктырбаган бул сунушун колдоонун кандай зарылдыгы болгондугу тууралуу депутаттарга кайрылганыбызда эл менен жолугушууда жүргөнүн айтышып, маалымат берүүдөн баш тартышты.